Жаңа административдик кодекс өзгөргөндөн кийин сөзсүз түрдө баягы жол эрежесин одоно бузган айдоочулар азая түштү. Алардын ичинде мисалы үчүн баягы ичип алып айдагандар азайды кадимкидей эле. Карама каршы жолго чыккандар уже азайышты. Номерлары, документтери жок жүргөндөр азая баштады. Бирок баары дагы баягы жол эрежесин бузуучулар дагы эле катталып атат. Бул чечим эң туура деп эсептейбиз. Себеби дегенде мына акыркы 2 айдын ичинде эле жол кырсыктарынын өсүү темпи бир топ азайгандыкты көрсөтүп турат. Мисал алсак, былтыркыга салыштырмалуу быйыл жол кайгылуу кызматкерлери баягы мындайча айтканда одоно бузган, эреже бузгандардын саны бир топ азая түштү. Мисалы алып карасак, автоунааларды МАЗ абалында айдоо. Бул 238 берене. Бул боюнча былтыркыга салыштырмалуу 2,5% азайган. Былтыр 13579 болсо, быйыл 13933 МАЗ абалында айдаган айдоочулар кармалган. Бул деген себеби дегенде азыркы коюлган айыптар бул эл үчүн бир топ эле олуттуу, чоң болуп эсептелет. Ошондуктан 10 000 сом 10 расчеттук показательде бул бир топ эле өзүнүн акыркы жыйынтыгын алып келди деп эсептейбиз. Эки нарушение болот сизде. Мына убагынан өтүп кеткени менен айдап жүрөсүз. 2 ай мурун алышыңыз керек болчу. Айыбын төлөпчү. Анан кийин берге токтогонго болбойт. Көрдүңүзбү? Азыркы убакта автоунаалардын саны көбөйдү. Жол биздин көчөлөрдө жолубуз ошол автоунааларга өзү каралган эмес, саналган эмес. Ошондуктан акыркы убактарда кечки саат 4-төн баштап, 4:30 баштап 7:30-8:00-ге чейин жол тыгындары болуп жатат. Жол тыгындарын болтуруу максатында биз биргелешкен азыркы убакта эң биринчи орунда биздин өзүбүздүн болгон кызматкерлерибизди туура колдонуп, азыркы убакта чүйдөн биздин республикалык ротадан биздин кызматкерлер шаар ичинде парковка аттуу рейдти жүргүзүп жатат. Кечкисин колубуздан келишинче биздин кызматкерлер ушул жол тыгындарын болтурууга аракет кылат. Биз тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жол кайгылуу кызматы биринчиден баягы мурун квитанция бар болчу, штраф төлөнчү. Азыр ал квитанция жок. Сөзсүз түрдө баягы жол кайгылуу кызматы жол эрежесин бузуучуга протокол түзүлөт. Протокол түзүлгөндөн кийин айдоочу баягы протоколдун бир копиясын алып алып Кыргыз почтасына, болбосо жанагы Демир банктын немесине, Оптима банктын жанагы аппараттарына барып, ошондой эле эгерде карточкасы бар болсо, Демир банктын карточкасы, жана башка карточкалары бар болсо, ордунан эле жанагы жол кайгылуу кызматынын кызматкерине атайын аппараттары бар. Ошол аппараттарга салып, ошол жерден эле акча бербестен квитанция түрүндө төлөп берип, карточка менен төлөп, анан ошол эле жерден айдоочулук күбөлүгүн калтырбастан төлөнгөн чекти алып туруп протоколго тиркейт дагы айдоочу өзүнүн күбөлүгүн алып алып, андан ары өзүнүн баягы жолу боюнча кете берет. Водитель почтадан төлөп келиптир айыпын. 1000 сом айыпын. 35 беренени. Кайра берип атат. 1000 сом ошону неге төлөдү бул ошо? Парковкага. Былтыркы 2013-жылы 9 ай ичинде бизде 107.156.720 сом түшкөн мамлекеттик бюджетке. А бүгүнкү күндө 137.938.270 сом түшүп атат. Бунун ортодо айырмачылыгы 31 миллионго жакын каражат биздин мамлекеттин мындайча айтканда бюджетке түшүп жатат да. Нарушение осознаете, да, это место для общественного транспорта. Помеху создаете. Давай, братишка. От остановки 15 метров до за вообще нельзя. Все,
только административный протокол составим, дальше поедем. Жакында эле мамлекет менен 23% стимулирование сотрудников алда кабыл алынды жакында. Буюрса биз ойлойбуз, ар бир кызматкер өзүнүн ишин так алып барганга аракет кылат. Өзү иш алдыга жылат деп ишенебиз жана жылыш керек. Кызматкердин орточо айлыгын ала турган болсок, 10 000 сом өлчөмүндө айлык ала турган болсо, мына жанагы жаңы мыйзам боюнча 25% өзүбүздүн кызматкерлерде калып атат. Анын 10% техникалык каражаттарды оңдоого, каражаттарды каралса, алууга каралса, ал эми калган 15% болсо канчалык протокол жазганына, канчалык баягы жол эрежесин бузуучуларды выявлять эткенине жараша үстүнө кошумча акча алып турат. Бул дагы коррупциялык коррупцияны кыскартуунун бир жолу болот. Анткени айдоочудан ошол мурун айтылып калчу эмес беле, 100 сом алат, 200 сом алат, 500 сом алат депчи. Ошол эркини мындай алып жаман көрүнгөндөн көрөкчө ошол кызматкер протоколун түзүп берип, татынакай өз жумушун так жасап, зарплатасына ак дили менен иштеген акчасын коштуруп алганы кызматкер үчүн деле пайдалуу да.